Armanı? Çat okuyuş gerek emce. Okuy öğrenci, hatta gelip kalıptır. Tez okuyayım mençe. Bir saatte kança öte okuyuştayım. Ustaz meni beri turgan soruğum döle yok. Balkim armandır. Oşonu uğup koyuңuz suranıç. Aytayın degenim, ustaz emnege musulmandar kıynalıp jatабыз. Korda olup jatабыз. Emnege biz uşularga oğuz açıp karap turabыз. Azırkı kezde musulmandın ukuğun tevelegende başka eldin ukuğu tevelengen yok. İnternette, TV'da, gezi jurnallarda bari İslam'a karşı malumat. Suriye, Libya, Egipet, Palestina'nı talkalap bütüştü. Afganistan'ı aşağı uğulap öldürüp jatışat. Orta Asya olsa Rusya'nın aldığında emne dese oşonu kılıp bütüröy, bücüröyüp olturabız. Nege biz bunday akvaldabız? Aytayın degenim ustaz candu hareket kılıp musulman ümmetin kötür böylüğü ustaz. Özümüzdün Kırgızistan'da eldin 80% musulman bolğonuna karabastan oşol 20% dep şariatыбыз paygambarыбызды, Kur'anыбызды tevelettirip jatабыз je prezident okuwadı namaz okuganına karabay deyit. Oңbodu deyit. Men eşikке çıkıp ellerdi jardırıp soygula debeyim. Жөн гана чечкилдүү кадам баштап динибизди жайылсак деген эле оюм. Мисал аялдарга, башка эркектерге башка коомдук транспорт, чындыкты айкын айткан телевидение, ислам шариятына туура келген экономикалык система, айыл кыштактарда медреселер, мектеп ордуна өтүп сапаттуу билим берүүчү устаз сөзүмө ачууланбаңыз дейт. Ачууланбаңыз, бул ой максат сиз dinda, menin da eldin da жүрөгөндө жүргөн аруу кыял. Эмне үчүн биз ушундай жашоого умтулбайбыз? Эгер сиз Алла үчүн ислам динин бекем деген эр азаматтарды топ чечкендүү кадамдарга барсаңыз, артыңызда Кыргызстандын 80% менен Садыр Жапаровду келсеңиз күтүп алабыз, 10 миң десем 10 адам, 100 адам чыкты. Күтүп алабыз дейт, бардыгы жайдан учуруштар көп да. Анан жарга келип учуп келсең карасаң эч ким жок аркаңда. Шундай эмеспи маты бир туугандар? Азыр бабанып келет экен, деп атат, келсе бири деле тосуп албайт. Качып кетет бардыгы. Садыр Жапаров окуп аттыгы интернетте кандай болчу? 100 миң адам тосот деп ойлоп атышкан. Келсе 1000 адам жарым өзүнүн туугандары. Президент кумандуу экен да апасына Куран окуган уруксат берип барып келди мисалы үчүн. Айтайын деген ушундай бир реалдуулукка түшүүбүз керек турмат. Ал окуп өтөйүнчү. Мен бул алым мен согушка чыгып элди бөлүп Кыргызстанды жок кылайын деген оюм жок. Жөн гана өнүгүүгө жол баштайын деген оюм. Устаз ката кемчиликтер болсо кечириңиз. Аллахтан ыраазы болсун. Ката кемчилик мына жазуумда бир 100 ката бар, аны кечире албайм. Аны оңдошум керек. Ошибкалар абдан эле көп да. Анан эми мен бир айткан сөзүм бар илгеричи. Бирөө айтат, мен экинчи айга алсам болобу деп. Анан катасында 8 ката бар. Мен айттым, сен 8 катасы бар, жөн эле ката кетирип коесуң экинчи катты алганда. Ошондо алба сен. Тага болбойт дегем да. Анын соңарындай бир тууганым мына карачы, ошибкалар бар. 10 жыл окуган, мектепте окуган ошибка ушундай. Анан эртең кантип сага окшогон, мага окшогондо чаласаттар чогулуп алып, динибизди туура амал кыла алабыз деп ойлойсуң. Мен ишене албайм ушул нерсеге. Бул биринчи. Экинчи маселе, кече жуманы уксаңар жакшы болот, жуманын кутпасын шүгүр боюнча бизде Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Эгерде динди туура түшүнө турган болсок, дин бизде өтө туура жолдо кетип атат, урматтуу бир тууганым. Сен биринчи класска барып эле качан Пифагордун теоремасын окуйм деп сурап атасың да, сен 1-ди оку, 2-ни оку, 3-тү оку, 4-тү оку, жалпы мектептен чык ортончу класстарга, анан Пифагорго дагы келесиң бир күнү. Түшүнөсүңбү, Кудай берет. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, шашылыштын кереги жок. Жеке мен өзүмдүн алган илимимдин натыйжасында мен өзүм бизде бардыгы туура жолдо кетип атат деп түшүнөт элем. Бирок молдолорубуздан жалкоолук бар, көптөрү сабак кылышпай атат, алар албетте кыяматта жооп берет. Бирок элдин өсүшү бул Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Биздик ошо элдердин саны, мусулмандардын сапаты мындай бир багытта өсүп аткандагысы өтө жакшы. Кээ бир жерлерде ислам өсүп өнүгөт, бирок аларда радикалдык ислам өсүп өнүгөт да, мындай радикалдык деп айтылган мындай саясатташып кеткен. Бизде Кудайга 1000 мертебе шүгүр жакшы жолдо кетип атат. Ушул калыпта кеткендигине биз сүйүнүшүбүз керек. Эми мен деле мындай бир жанагы сөз тийип кетпесин, көз тийип кетпесин деп жанагы балаң асырагандай мен деле ошол исламды асырагым келет.